Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү. Кайрадан баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Баарыңыздарга ийгилик, жашооңуздарга жакшылык. Жаңы жыл ар дайым жакшылыктын жылы болсун деп эле канча күндөн бери тилек кылып атабыз. Ошонун баардыгы тең ишке ашсын, орундалсын. Бир жараткандан сураналы. Кара Балта шаарынан келген биздин таланттарыбыз бар. Кара Балта шаарынан Роза деген топ түзүлгөн. Эми ушул Роза тобунун атайын баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен куттуктап, жаңы жыл деген ыры бар экен. Ошо жаңы жыл деген ыры менен эфирди баштайбыз да, андан ары улантабыз. Анда эмесе кезек Роза тобунда жаңы жыл ырында. Жаңы жылым жаңы бір, жаңы бақыт ашылы. Өмір биік созылы, өтуменен шат менен, жаңы жылды қосылы. Айтып жағы бар, өмірі созылы, өтуменен шат менен, жаңы жылды тосылы. Sojurunu deşeli, Gülgülü sozulu, Gülgülünün şat menen, Жаңы жылды тосылы. Gülgülü sozulu, Gülgülünün şat menen, Жаңы жылды тосылы. Жаңы жылды тосылы. Баракелди. Абдан сонун. Бул борбордук телеканалда урматтуу көрүүчүлөр Роза тобу Кара Балта шаарынан уюшулган экен. Бул эжекелер кимдер болду экен деп көпчүлүгүңүздөргө кызык болуп атса, жетекчиси Гүлнамира Ниязова. Мынакей эжекем жанымда. Андан кийин Минара Шамурзаева эжекебиз, Махабат Абытова эжекебиз, Жанан Талибаева эжеке, туура эле айтып атам. Ошондой эле музыкант, аккордеон коштоосунда Сапар Кедебаев агабыз. Саламатсыздар. Саламатсызбы. Келе жаткан жаңы жылыңыздар куту болсун. Жаңы жыл баарыңыздарга ийгилик алып келсин. Ушул Роза тобу деп мындай өзгөчө ысым менен же көптөн бери канча сачын Роза дегенде баардыгы тең эле сонун гүлдү элестетет да. Анан мындай жеңил ат болсун дедиңиздерби? Жеңил болгону менен жыты аңкыган, дүйнө жүзүнө таанылган Розаны баарыбыз тең билебиз да. Ошондон койдуңуздарбы ушул атты же ким тандап алды Роза деп? Бул Роза деп мен өзүм негизи гүлгө жакынмын. Гүлдү абдан жакшы көрөмүн. Роза бул өзү гүлдөрдүн ханышасы биринчиден, андан кийин мен өзүм небере кызым бар, красавица аты Роза. Ал дагы би кружогуна катышып, Алматыга, Бишкекте жакшы немелерге катышып, жакшы ийгиликтерге жетип жүрөт. Ошо небере кызымдын атынан да койдум. Абдан жакшы. Сиз топтого өзүңүздүн небереңиздин атынан, анан гүлдөрдү жакшы көргөндөн Розаны жакшы көрөт экенсиз, ошонун атынан деп өзүңүз тарапталып койгон экенсиз. Калгандарыбыз эмне дейсиңер үчүн? Минара эже Шамурзаева.
Мен да Дамирага кошулам. Роза негизи роза гүлү аял кишинин жактырган гүлү деп эсептейм да. Мен да ошо роза гүлүн жактырам. Өзү дагы жыпар жыттуу, аябай бирөөдөн белек алсаң дагы өзүнчө бир сыймыктана аласың деген сыяктуу. Мен да ошо роза гүлүнө туура көрдүм. Ошо топтун атын койгом. Розага макулсуз. Макул. Роза гүл алып көрдүңүз беле? Алып көргөм. Көп эле. Окуучулардан көбүнчө. Мен мугалим болгондуктан окуучулардан. Өзүңүз мугалим. Жигиттерди айтмай жок, макул. Махабат Абутова эжекемчи розага Эми бул аял заты гүлгө жакын болгондон кийин аял заты негизи жан дүйнөсү назик, гүл сыяктуу. Бат эле сулка үшүп калат дегендей, же болбосо жакшы маанайда күн тийсе жаркырап ачылат дегендей. Роза аты аябай жакшы, аялдарга аябай жагымдуу. жакты. Гүл жакты. Топтун аты. Андан кийинки Жанан Талибаева эжекеме. Мага дагы роза деген топ жагат. Булардын роза тобу уюшканына көп эле жыл болуп калды. Өзүм деген гүлдөрдү эле жакшы көрөм. Ошо гүлдөрдүн арасынан дагы роза гүлүн. Бардык жакта ошо гүлдөрүбүз турат, жакшына жазында күзгө чейин турат. Ошон үчүн мен роза тобун жакшы көрүп, мен деле ошол. Бул эми Кара Балта шаарында балким көптөн бери аталып жүргөн болсо керек. Борбор калаада ошо Борбордук телеканалда биринчи жолу роза деген топту мен угатам. Албетте баарыңыздарга ийгилик. Азыр ушул роза тобунун жетекчиси Гүлнамира Ниязова эжекем эмне деген ырдап бересиз өзүңүз? Мен болсо урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетмекчи менен. Ошо менен Жаманкулова Айгүл эжебиздин бир саптарын айтып өткүм келди. Жаркыраган жаңы жылым, жаркыра жакшылыкты тартуулагын калкыма, ар бир үйдө бакыт шамы жагылсын, сүйүнүчтүү кабар айткын жалпыга деп айтып кетмекмин коштоп. Ошону менен эл алдында келет ырдагым деген ыр тартуулап атайын. Sargaygansı gözündөгü бар, yer çalgansı taşlıklarıca, özgürlüğü tura bilbizden, ömrü çirkin ay ötüp baratan, özgürlüğü tura bilbizden, ömrü çirkin ay ötüp baratan. Ökünüştü şatlı yaşadım, olgaydım hep hakikatlarım, bir otlağım şair zamanda. Yapcaş boydum ay gelip yaşadım, bir otlağım şair zamanda. Yapcaş boydum ay gelip yaşadım. Kıyarsa da kırdalım, emgekten geldim kırgalım, şankılagan şair benim, el aldığında gelip kırgalım, şankılagan şair benim, el aldığında gelip kırgalım, el aldığında gelip kırgalım.
Баракелде, абдан сонун. Урматтуу биздин көрүүчүлөр мүмкүн болсо ошо телеканалдан сырткары Instagram, Facebook, YouTube баракчалары аркылуу Роза тобунун жетекчиси Гүлнамира Ниязова эжекеге кандай сын пикириңиздер же болбосо кандай каалоо тилегиңиздер болсо ошонун баардыгын тең жазып койсоңуздар болот. Биз сиздерден ошондой биринчиден албетте жаңы жыл менен куттуктоо жакшы сөз, андан кийин өзүңүздөрдүн дагы жеткиликтүү айта турчу сөзүңүздөр болсо жаза бериңиздер. Кийинки Минара Шамурзаева эжекем албетте чоң жигиттерден роза гүл албай, бирок окуучулардын колунан гүл алган экен. Ошо окуучулар жөнүндө айтыңыз, жаңы жылды кандай тоздуңуздар окуучулар менен? Жаңы жылды урматтуу кыргыз элим, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен бүт туугандарым баарыңарды 2026 жыл жаңы жылыңар менен куттуктап кетем. Ошондой эле мен Беловодский айылында номер 2 орто мектептин кыргыз тил мугалими болуп эмгектенем. Менин классым 7 класс. 30-сунда болуп отурган ушу жаңы жылдык эмени күтүп турушат. Абдан толкундануу менен күтүп атышат. Биз дагы кошо балдар менен кубанып турабыз, ушу жаңы жылды тосуп 2026 жылды жакшы тосуп алабыз деп даярдыктар абдан сонун. Жакшы. Азыр кайсыл ырдарды бересиз? Мен эми негизи илгерки ырларды жакшы көрөм. Анан сөзү Кожомбердиевдики, Обону Сыдыковдуку Күн чыгышым деген ырды. Турар Кожомбердиевдики, Ulan kara kuşlara elinde Aytan sözünün kaytalan Gün çıkışın güzel seni zarlı Anlı gelip aytar sözün gelimde Anlı beni aytar sözün gelimde Donuzlu Ankara'lar birinde Darakında çaldırağı birinde Gün çıkışın gelsin bu müdürme Sağlanıp samay çarçın birinde Sağlanıp samay çarçın Aylap yıllar çalgısın dep tügündü Yüreğimdün bardığına gülündü Kol deşirtip yetip kalgan sebebi Bu sende ben katılan cügündü Bosu sende men katılan cügündü Ulan taraf tuş taraf elinde Aylar sözlerimin kaydalan elinde Gün çıkışın sağa değil bakarda Yüreğime batıp baran derinde Yüreğime batıp baran derinde Yüreğime batıp baran derinde
аман сонун, урматтуу биздин көрүүчүлөр, баарыңыздарды туура түшүнөт деген ойдобуз. Себеп дегенде өзү мөмөлүү дарак мугалим Беловодский жеринде 7 класстын окуучуларына сабак берип жүрүп, кээ бир жерин унутуп калып, анан ушундай кагаз колдонгонго туура келип калды да. Ал эчтеке эмес, андайлар болуп турат. Анан бизде Махабат Абутова деген эжекебиз бар. Эжекем, Роза тобуна кантип келип калдыңыз, айта кетиңиз. Урматтуу кыргыз элим жана жалпы теле көрүүчүлөр, жана ыр дүйнө, жан дүйнөсүндө ыр жашаган ыр ишкобоздору, жалпы кыргыз элим, саламатсыздарбы? Мен буга чейин таандалган таланттар теле долбоорунда ырдап жүрөбүз, чакырган жерлерге барабыз, жакшылык тойлордо. Булар да досторум. Анан бизге кошулуп ырдайбыз деп, ушуларга кошулуп калдым. Достор чакырса, досторду кыйбай эле жерине келип калдыңыз. Ооба. Абдан жакшы. Кайсыны ырдап бересиз? Мен эми шаңдуураак бир элес деген ырды ырдап берейин. Бир элес. Азыр анда кезекте болсо ушул биздин Махабат Абутова эжекебизге берели. Бир элес. Digi sağa kim tabi birdege Kanday döndü erkele tezkezege Allah sağa salaktırma kuşunca Hey günde sağa bir çoluk kelmese Allah sağa salaktırma kuşunca Hey günde sağa bir çoluk kelmese Siçinin daha yemesi günüme Hakkı çok acılı demez tünüme Yok seni uyuyorlar uçunda Hey ayla kumda okşay düşer birime Yok seni uyuyorlar uçunda Hey ayla kumda okşay düşer birime Ayla kumda okşay düşer birime Kalın. Andan kийинки эжекебиз Жанан Талибаева эже. Мен биринчиден ушул кыргыз элимди жаңы жылыңыздар менен демекчимин. Анан ушул силердин теле радио жамаатыңыздарга чоң рахматымды айтып кетем. Биз дагы ушул кыздар сыяктуу эле теле долбоор тияк бияктарга катыша элекмин. Силердин телевидениеңарга да биринчи жолу келип отурам. Не айткандай, мен устатым жолдошум. Анан ошол ушинтип эле келип калдык биз дагы жаңы жыл менен. Жакшы. Эмнеден ырдап бересиз? Айланчыктабы? Жылдар өтөт, жылдыз өчөт деген ырды ырдап берет. Жылдар өтөт, жылдыз өчөт. Өкмөттөр ошондо бир үй бүлө экенсиздер, э? Бирок мындай көпчүлүктүн көбүнчө азыр бизде миллиондогон элдер карап турат да. Бул жакта мисалы үчүн камералар турат. Сиздердин мындан дары Instagram, Facebook, YouTube'дан да аркылуу дайыма каалагандай дүйнөнүн ар бир бурчунан көрүп турат. Санайып аркылуу, андан сырткары дагы бизде Акнет телеканалдар аркылуу да көрүнүп турасыздар. Бирок ошондо ошол убакта үй бүлө экениңиздерди бул жактан эфирден сырткары жасаганга аракет кылышыңыздар керек. Азыр байкен чертип берсиз, ырдап берип коюңуз. Aylançıkta seni
Баракелде. Сонун. Мындай. Эми биздин көрүүчүлөргө деле таң калыштуу болуп атат болуш керек да. Сиздин ордуңузда мен ойлоп аткам, ушундай ар бириңиздер ырдап келатканда, Минара Шамурзаева эжекем о деп ырдайт го десе, чоң эжекем кичинекей ичке үн менен ырдады. Анан сиз өзүңүз кичинекей болуп алып, мындай башкача диапазон менен ырдайт экенсиз. Бул эми сиздин албетте Кудайдын берген чоң таланты. Бул абдан жакшы. Негизи анын Роза тобунун келечеги кандай болот? Азыр көптөгөн топтор түзүлүп атат. Анан ошончонун арасында дагы Роза деген топ атайын эл алдына чыкты да. Ооба, буюрса баарыбыз жакшы ой тилек менен Роза группасын түздүк. Келечекте Кудайым буюрса ошо сиздерге окшогон телевидение эл алдында ырдайбыз деген оюбуз менен Роза тобун түздүк. Кудайым буюрса, мына ошо кыздардын Келечеги жакшы болот. Коштоосу менен келечек эми алдыга аракетибизди кылабыз. Анткени топтор көп да азырчы. Көптөгөн топтор бар, бирок ошол топтордун арасында bir күнү карасаң, бир топто карасаң, экинчи топто же болбосо дагы башка топко кирип кеткен болот, экинчи жылда, үчүнчү жылда дагы башка топко кирип кеткен болот. Анан ушул Роза тобу дайыма дос болгондон кийин дайыма биргеликте болобуз деп ойлойсузбу? Ооба, биргеликте болобуз деп ойлойбуз. Бирок ар бир адам өзүнүн каалоосу менен ал жагында эч кимге тыюу сала албайт. Бирок келечекте ошо кыздар менен бирге ошо Роза тобун колдоп коштоп алдыга жылабыз деген ой максатыбыз бар. Бул жакта эжекелер биз доспуз деп айтты биринчиден. Канча жылдан бери доссуңар? Биз ошо Кара Балта шаарында тургандан кийин, Кара Балта шаары өтө чоң эмес, баарыбыз бири-бирибизди жакшы тааныйбыз, үй-бүлөлүк катышабыз, мындай шернелерибиз бар дегендей ошентип катышып жүргөндүктөн ошондой дос деп аталып кетти окшойт. Кара Балта дегениңиздер менен ортоңуздардан бирөө жарып чыкты го, мен Беловодскийден депчи. Ошо Беловодскийден, бирок Беловодский менен Кара Балтанын ортосу жарым эле карыш. Бири-бирибизден мен бул жака көп барам, бул мен жака көп келет дегендей достугубуз, ошондон да
бири бирибиз менен катышуубуз, достчулугубуз тыгыз байланышта. Ошон үчүн биз Кара Балтада чогулуп ушинтип ырдап чыкканыбызда дагы эч кечикпестен, калбастан дайым келет. Ошондо эжекелер да айтып өттү го, бул топтун түзүлгөнүнө көп болду дейт. Канча болду? Бул топтун түзүлгөнүнө өтө көп болгон жок. Биз 1 жылга чукулдап калдык буюрса. Көп жыл болгон жок. Жаңы 2025-жылы түзүлгөн экенсиздер. Ошондо 2025-жылы түзүлүп, ушул жылы өзүңүздөр жалпы Жумурай журтка теле аркылуу отчет кылып аткан экенсиздер да? Буюрса 1 жолу келип ошо сиздердин студияда 1 ырдап чыгып атабыз. Негизи ошол Кара Балта шаарына ушул Роза тобу деп бир күнү качан концертке барасыздар? Же 26-жылы барып каласызбы? Кудайым буюрса 26-жылда 1 жылдык отчеттик концерт коюуга оюбуз бар да, тилегибиз бар. Аракет кыласыздар? Аракетибиз бар. Абдан жакшы. Негизи топто бул жака бүгүн эфирге келген 4-өңүздөр, аккордеончу агабыз менен 5-өө дагы барбы? Дагы 3 кызыбыз бар. Алар себептүү немелерге келе алышпай калышты. Ошондо 7 ырчы бар экен да. Ооба, группада 7. Эстрада менен да ырдайсыздар? Эстрада менен да ырдайбыз. Өзүбүздүн Кара Балтада эл алдына чыгып ырдап атабыз. Улуттун алдына чыгабыз. Майрамдын баардыгында катышабыз. Андан тышкары тойлорго катышабыз. Кара Балта ичинде чыгып ырдап жүрөбүз тойлордо. Мисалы үчүн ошол Кара Балта жергесинде көптөгөн айылдар бар да. Ошол ар бир айылда менимче клубтар болуш керек да. Ошол айылдарды мындай айланып, балким мурдагы ырчылар менен сүйлөшө келгенде билесиздер да. Кайсыл жакта болсо, сен каякта, мен нарында гастролдо, мен Таласта, мен Ош жергесинде, мен Көл жергесинде болуп сүйлөшчү. Азыр каякта десе бул тойконада, анан сиз айткандай тойдо деп сүйлөшүп калды да. Анан азыр ошол айылдарды кыдырып, балким Кара Балтанын таланттары Роза тобу деп ар бир айылга барып, мындай концерт коюп, ошо айылдагылардын маанайын көтөргөнгө аракет кыласыздар. Ооба, биз былтыр өзүм Кара Балтадан Эриктөө айылында туулуп өскөнмүн. Былтыр Ноорузда дагы ошо кыздар менен барып, ал жерде Ноорузда катышып ырдап келгенбиз. Быйыл дагы чакыруу болуп айылыбыздан, быйыл да барып Ноорузга катышып ыр тартуулап ырдап келдик. Былтыр Роза тобу эмес, жөн эле достор барып келгенсиздер, э? Ооба. Ошол жакта майрамда отуруп, анан бир топ түзүлүп калды го дейм. Ооба. Ошо жакшы майрам болгон окшойт. Ошондо ырдаганыңызды да көрөсүзбү? Анда деле ушул ырларды ырдап жүргөнмүн. Ошо эл алдын азыркы ырымды ырдап коеюн, анда Айлуу-түн деген. Келсеңчи эркем. Айлуу-түн кимдерге экен, абаликем ойносун деп бизге берген. Телбери перизимди карабастан, суу бойго келеличи, келсеңчи эркем, келсеңчи эркем, келсеңчи эркем, телбери суу бойго келеличи, келсеңчи эркем, келсеңчи эркем, келсеңчи Булактын аккан шары кимдерге экен, булардан ичишеди бизге берген. Сен барда башкаларын көрбөсөм деп, булактын шары менен бирге кетем, бирге кетем, бирге өмүрдүн акканы дагы кимдерге экен, өздөрү ичишет деп бизге
Gelsek çerken, gelsek çerken, ötse öpürüp aratmayın. Kölböz bal içelim, gelsek çerken, gelsek çerken, gelsek çerken. Баракелде. Сонун достугуңуздарды да ушул жерден дагы көргөзүп, мындай ынтымактуу жакшы топ экениңиздерди да ушул жерден көргөзүп атасыздар. Анткени эжекем кичине адашып баратса, чогулуп колдоп кеттиңиздер. Албетте бул достчулуктун дагы бир жакшы символу. Эми кийинки мен арайжы өзүңүз эмне деген ырдап бересиз? Ушул мугалимдик менен ырчылыкты эжем айтат, кара балтага келип калат, анан жанакындай тойлорго барып калабыз дейт. Ошо мугалимдик менен ырчылыкты кантип бирге алып жүрүп атасыз? Эми бул негизи эле мен мектепте окуп жүргөндө, мен Ташкент шаарында чоңойгом. Өзүмдүн ошо ырчылык жагым бар эле да, көп конкурстарга катышып, мектептик жана мероприятияларга катышып жүргөм, ырдап чыгып жүргөм. Негизи эле ыр жандуу адаммын. Анан ата-энебиз багы, ал убакта ата-энебиздин эмеси шарты менен мугалим болосуң. Мугалимдикке окуя тапшырасың деген эме менен мен мугалимдикке окуя тапшыргам. Жогорку билимдүүмүн, ошо көп жыл болуп калды, 25 жылдай эле мектепте сабак берип, кыргыз тилчи болуп эмгектенем. Анан эми өзү нар жагыңда талантың болсо, анан түртүп турса ырдагың келет, анан бардык эмеге катышып жүрөм. Мен 23-жылы биздин таланттардын теледолбооруна да катышып, ошол жерде дагы ырдап, мен көбүнчө эстрадный ырчы катары эсептелинем да. Анан ошол ырдап жүрдүк. Мына Дамира экөөбүздүн дуэттерларыбыз да бар, чыгып жүрөбүз телевидение ошол. Анан ошондон бери эле аракет күчтүү. Жок, ошол экөөнү кантип жетишип атасыз дегеним да. Эми анын өзүнүн убагы болот. Мисалы үчүн тойлор деле кечинде башталат эмеспи? Кечке чейин мектепте болсоң, кечинде мероприятиялар деле кечки убакыттарда башталат, ошол сыяктуу. Анан убакыт сааты болуп калат. Кээде башка мугалимдерди карай турчу деп коесуз. Жок сураганга туура келет. Ошондой айтып атпайбы? Жок сураганга туура келет. Мен сабагымды өтүп тургулачы сураныч деп ошондой. Ошону айтып атпайбы? Ошондой туура келип калат да ошондой. Жакшы, абдан жакшы. Эми кыргыз тилчи мугалим экенсиз. Баардыгы тең, албетте сиздин жетишкендик болгону ушундай, кандай деп айтам, өзүңүздүн ошончо кичине арыктап да ушундай болуп калат болушуңуз керек да. Аны бошуп кетпесең болбой калды да. Негизи эле мен апамды тартсам керек, мындай эме жагым, толуктук жагым өзүм. Жок, сиз толук эмессиз. Анан мындай алмаштырып айтып атасыңар. Жок, толук эмес. Сөздүн маңызын түшүндүм деп. Жок, бул жок, сизди толук деп айтканга болбойт. Анткени ушунча эки Беловодский, Кара Балтанын ортосунда жетишип чуркап, баардыгына теңч болгону, ошол жакта кайсыл ашканалардын тамагы таттуу билесиз. Ошол эле да. Ошо. Тамак ичпейбиз. Тамак деле ичпейбиз да. Кайсыр деп бересиз? 18 жашым деген ырды тартып койсоңуз, негизи ошо мурунку эски ырлар мага жагымдуу келет, анан ошол ырды арнап коеюн жаңы жылдын асына. Ayrılbay kayda gittin ayçıdı, adasıp ayrıldım kurap gelir, adasıp ayrıldım kurap gelir.
Gündü jarıktan beri olsa andan uçtan beri bir yolu ayrılmazdan tanışandırgan cıltıkken yaşlığımın şanı beni cıltıkken yaşlığımın şanı beni o sevir günde bile seni seyrek olsa yürügün beni hoş emi öpünsem de ayrılmayma ötmür gün ömrümdür seni mene ötmür gün ömrümdür seni o sevir can. Abdan soң азыр кийин келечек экен Махаббат Абутова эже бул жана айтып калдыңыз го ушундай тойлорго чыгам, тойлордо ырдайм депчи. Анан ошо тойлордо жүрөсүз, ушундай майрамдарда жүрөсүз, баягы жылдын отчету болот го эстерден. Ушул топтун түзүлгөнүнө 1 жыл убакыт. 1 жылдын ичиндеги ушул отчет берип, жалпы Жумурай журткан мынакей биздин топко 1 жыл болду, мен дагы кошулгам деп. Анан мунун бардыгын тең бул жетекчи менен Минара эжеке айтып өттү. Мен сизден сурайт элем, болгону ушул 2025 ушул Роза тобуна кошулганы канча жолу өлө жыргап бийледиңиз да? Эми андай күндөр көп. Баягы ырчыларда күлкүлүү өзүбүз рахат ала турган сонун күндөр болот. Эсте каларлык жакшы күндөр аябай эле көп. Эң акыркы кече жыргап, репетиция кылып, ырдап, чорлоп, ойноп келдик. Айта албай калган дейсиз да? Кайдан ырдайсыз? Мен попури ырдап берейин. Кабыл алып тураңыздар. Менин эркем жолдоштукка бектесем начар экен айтпас элем сезбесем ичим жаман тосуйгандай ачышар бир окуган барды эстесем ичим жаман тосуйгандай ачышар бир окуган барды эстесем жашын болуп жашыдым ой сүйүктү сенсең артыгым жүрүбер жашаганымда жүрөктүн алтын казыгым жүрүбер жашаганымда жүрөктүн алтын
Қаңтар жерде қайнадым, қарлы күнге қарнаттым, қажымас қайрат очеге, қайратыңа мен лашым, ашықпын мен, алы берсең, очеге мен лашым, очеге Жақсы, жыл жиынтықталып бара жатқан уақытта өлі соның майрамдағаныңыз көрініп тұрады. Бізде негізі айтып қойын, бізде күнде майрам, күнде той. Біздің бүгінгі күнімізді аябай соның майрам, бұл деген ар бір минөтті уақытты бағалап, барықтап біліш керек екен. Ушул отырғаныңыз біз үшін бақыт талай майрам. Ошол жана сиздин бир аз ошо эфирге кечигип атканыңыздан байкадык, көчө жакшы майрам болгон окшойт. Андан кийин Жанан айым, эми өзүңүз жакшы бир ырыңыз бар, ошону ырдап берсеңиз. Эми мынаны ырдап берейин. Мынаны коюңго. Азыр сен алыстасың, енді алыстасың. Арадан өтсе дағы қанша болған, елесің естен кетпен тұрып алдың. Жүрегіме салдың еле, қандай бұзар. Елесің естен кетпен тұрып алдың. Yüreğime saldır ele, kanday Kanday canım kanayına Kıymalık bir bölümde sezgilikte Yüreğime saldır ele, kanday uzar Kıymalık bir bölümde sezgilikte Yüreğime saldır ele, kanday uzar Sizde sorularım Ayrı çığlığında anlayın
Yüreğimde yaşay verin, yaşay verin, Абдан сонун, урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, Борбордук телеканалда Роза тобу деп түзүлгөнүнө 1 жыл убакыт, ошо 1 жыл убакыттын ичинде ушундай өздөрүнүн сонун даярдыгы бар экен, чыныгы таланттар деп айтсак да болот. Азыр мисалы үчүн эжекелердин баардыгы менен тең баягы жаңы жылдык маанай кылып тамашалашып сүйлөшүп келатып, Жанан эжеге келгенде мен суроо бере алган жокмун, себеп дегенде эфир аркылуу көп нерсени айтып алып, Сапар абам кийин ырдатпай койбосун дедик да. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Жаңы жылыңыздар кут болсун. Рахмат. Үйдү көрүп алдыңыздар, эфирди көрүп алдыңыздар. Келип туруңуздар. Роза тобу өркүндөй берсин, өсө берсин. Бир эле кара балта эмес, жалпы жумурай журт, жалпы кыргыз элин кыдырып, ар бир район, область, айылдарга чейин Роза тобу келсе экен деп суранып, ошол жерлерге барып, чарчап концерт коюп туруңуздар. Ийгилик сиздерге. Дагы бир жолу баарыңыздардын жаңы жылыңыздар кут болсун. Баарыңыздарга дагы бир жолу салам айтам. Алып баруучу мен Нурмат Абыкеев болдум. Көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.